Саламатсыздарбы? Дагы 5 мүнөт күтүп туралы. Андан кийин баштай беребиз. Менде не удается получить доступ к сайту, блог кире албай жатам деп. Группада доступ ача албай, кире албай жатышат окшойт. Анда баштай берели, э? Дагы бүгүнкү мини тренингдин темасы шрифттин визуалдык маанилүүлүгү деп аталат. Биринчиден бир сыйра таанышып алсак сонун болот деп ойлойм. Менин атым Сауле. Клубдун соц тармактары менен иштейм. Менин сүйүктүү соц тармагым TikTok. Клубдун TikTok'тогу аудиториясын 3 эсе көбөйткөм. Миллиондогон көрүүлөрдү чогулткам. Өзүм жөнүндө кыскача айтып кете турган болсом, эми сиз тууралуу өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиздер сонун болмок. Өзүңүздөр тууралуу бул атыңыз, эмне менен алектенесиз жана канчанчы тапшырмага, эгерде онлайн библиография курсун өтүп жатсаңыз, канчанчы тапшырмага келгениңизди айтып берсеңиздер да сонун болмок. Эгерде микрофонуңуздар иштебей жатса, чатка жазып койсоңуздар болот. Эгерде микрофонуңуздар иштеп жатса, озеки эле айтсаңыздар сонун болот. Меники эми кирбеди, тиги сайт, этот берки ссылка менен кирбей. Жаңы жөнөткөн ссылка. Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Эч нерсе деле азырынча өтүлө элек. Жөн гана өзүмдү тааныштырып кеткем. Мен клубдо SMM мадиси катары иштейм. Менин сүйүктүү соц тармагым TikTok. Клубдун TikToктогу аудиториясын 3 эсе көбөйтүп, миллиондогон көрүүлөргө чогулткам. Ушуну гана айткан болчумун жана сиздер менен таанышайын дегем. Эгерде микрофонуңуздар иштесе, микрофон менен атыңызды эмне менен алектенесиз жана канчанчы тапшырмага, эгер библиография курсун өтүп жаткан болсоңуздар, канчанчы тапшырмага келгениңизди айтып берсеңиздер сонун болмок. Эгерде микрофонуңуздар иштебесе, чатка жазсаңыздар дагы эч нерсе эмес. Салам. Салам. Атым Кристина. Мен Жалал Бат Жамбылым. Бул жака келгениме окуп атканыма 2 жумадан ашып калды. Азыркы учурда библиографиянын Мен катып калдымбы, же Гүлсина катып калдыбы? Мен түшүнбөй калдым. Мен катып калдымбы? Эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, чатка жазып коесуздарбы? Түшүнбөй калдым. Гүлсина катып калдыбы же мен катып калдымбы? Гүлсина Сауле катып. баарды жакшы иштеп жатат, бирок Гүлсинанын интернетинен окшойт. Макул анда, эгерде андан нары кошулат болуш керек. Азыр интернетти вот эми иштеп баштады. интернет иштебей калды окшойт. Анан ошол 6-7 сабакта окуп жатам, композициянын элементтерин. Өзүм болсо жаңы эле окууну бүткөм. Кесибим педагог. Сонун, чоң рахмат айтып бергениңиздер үчүн. Таанышканыма кубанычтамын. Эгерде дагы катышуучулар өз жөнүндө айтып бергиси келсе, же болбосо жазгысы келсе айтып коюңуздар. Же болбосо биз алдына жыла берели. Анда
Эгерде болбосо чатка жаза берсеңиздер болот. Ушу тренингдин жүрүшү менен эле андан кийин деле окуп кое беребиз. Тренингдин жолугушунун аягында эмесе уланта берели. Биринчиден биз визуал деген жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек. Визуал деп эмнени айтабыз? Визуал деп бул маалыматты жеткирүү же эстетикалык көрүнүш түзүү үчүн колдонулган элементтер. Ал эмне болушу мүмкүн? Сүрөт болушу мүмкүн, видео болушу мүмкүн, графика болушу мүмкүн же ушул сыяктуу көп эле нерселер болушу мүмкүн. Кандай гана визуал болбосун, биз биринчиден бир нерсе жасаардан алдын референсибиз болушу керек. Референ бул сизди ишти кандай жана кайсы стилде аткарууну каалап жатканыңыз тууралуу сиз элестеткен нерсени референс деп атаса болот. Сиздин визуал сөзсүз түрдө түшүнүктүү жана жөнөкөй болушу керек. Эң маанилүүсү жана таанымалын алдына жылдырасыз. Мисалы үчүн эгерде сизде видеодо таанымал актер же болбосо актриса жөнүндө болсо, ошонун сүрөттөрүн же болбосо видеолорун алдыга жылдырасыз. Эгерде көпчүлүк учурда, мисалы үчүн биздин журналисттерде сүрөттүн сапаты начар болуп калышы мүмкүн. Эгерде сүрөттүн сапаты начар болсо, шум же болбосо зернистость дегенди колдонсоңуздар болот. Же болбосо атайын колдонмолор бар. Ремини же болбосо жасалма интеллект аркылуу сүрөттүн сапатын жогорулатса болот. Сөзсүз түрдө сүрөттүн же болбосо видеонун авторлук укуктарын сактап, анын ким жасаганын, кай жактан алып жатканыңызды сөзсүз түрдө жазышыңыз керек. Эми эң кызыктуусу шрифт жөнүндө сүйлөшөбүз. Негизи текст жөнүндө. Шрифт бул визуалдык контентте же болбосо азыр так конкретно видео жөнүндө сүйлөшө турган болсок, көбүнчө тексттин видеодогу көрүнүшү. Негизги эмне үчүн шрифт жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек? Бул шрифттин бизге керектүү настроенияны, көңүлдү бере турган, же болбосо эстетиканы бериши мүмкүн. Мисалы үчүн, бул видеону мисалы үчүн бул видео. Нет воды, нормальных тротуаров, света, нет общественного транспорта или дороги. Или, может, коррупция? Возможно, у вас есть общественно важная история, которая должна быть услышана. Проект Клопа Ашар разберется в вашей проблеме и опубликует ее у себя. Переходите по ссылке и пишите нам. С какими проблемами в Кыргызстане? Бул жактагы шрифтке көңүл буруңуздар. Надеюсь, үнү угулган болчу, анан бул жактагы. Morning, I love you, I do. Good morning, I love you, I do. Бул жакта эки башка форматтагы видео, эки башка форматтагы контент. Ошого жараша ал жактагы, мисалы үчүн, видеодун субтитрлери болот да, ошонун стили бизге атайын настроенияны берет. Мисалы үчүн, бул жактагы шрифт бизде эң негизгиси бул биз видео жасап жатканда Клопто анын канчалык жакшы окула турганы, канчалык жакшы окулат, канчалык жакшы элдер түшүнөт, бир көргөндө эле баарын окуп кете алабы, ошого көбүрөөк көңүл бурабыз. Эгерде мисалы үчүн кандайдыр бир милый контент же болбосо атайын эстетикасы менен контент болгондо, ошол эстетикага жараша шрифттерди тандап алса болот. Мисалы үчүн ушундай сыяктуу мындай кооз закорючка менен шрифттерди серьезный, мисалы үчүн, материалдарда же болбосо башка материалдарда, жаңылыктарда колдоно албайсыңар. Эгерде ушундай милый, атайын настроениясы бере турган видеолор болсо, ушундай кооз шрифттерди колдонсок болот. Андан кийинкиси шрифт чоң роль ойнойт. Буга чейин айткандай эле эң негизги эки эрежеси бар. Бул ал жакшы окула тургандай болушу зарыл. Мисалы үчүн, бул жакта атайын көрсөтүлгөн шрифттин 3 түрү.
Биринчи шрифтти биз оңой окуп кете алабыз. Бир көргөндө эле сразу окулат. Эми экинчисине көңүл бурсаңыздар, ал жакшы окула тургандай болушу зарыл. Ар бир тамганы көрүп чыгыш үчүн көбүрөөк убакыт кетет. Кооз көрүнгөнү менен бир караганда эле түшүнүктүү эмес. Мындай көрүп, бул жакта Лбы же бул жакта Обу, Үбү деп туруп мындай көбүрөөк убакыт керек. Мындай шрифттерди көбүнчө мындай атайын видеолорду кооздош үчүн же болбосо кыска видеолордо колдонсоңуздар болот. Шрифттерди жалгыз гана видеодо эмес, бир ар кандай контенттерде колдонсо болот. Мисалы үчүн Инстаграмдагы карточкаларда ушул сыяктуу кол жазмадагы шрифттерди, мисалы үчүн тойлорго чакырууларда колдонушат. Ал жакта эң негизгиси кооз болушу маанилүү го. Эгерде сиздин видеоңузду мисалы үчүн жаңылыктарда жасап жатсаңыздар, бизге канчалык шрифт кооз болгону анча маанилүү эмес. Бизге эң негизгиси канчалык адамга түшүнүктүү болот, канчалык адам бат окуй алат, ошого көбүрөөк көңүл бурабыз. Анан бир үй бүлөдөн болсо сонун болот. Үй бүлө дегенди кандай түшүнсө болот? Шрифттердин үй бүлөсү болот деп койсо болот. Шрифтти колдоноордо сиз ошол үчүн бир шрифт тандап алдыңыз. Бул жакта мисалда PT Sans деген шрифт. Бул шрифттин ар кандай түрлөрү бар. Жоону бар, ичкеси бар, сүйрүсү бар. Ошо бир эле шрифттин ар кандай түрлөрү бар. Алар чогулуп шрифттердин үй бүлөсү болот. Эгерде сиздер бир мисалы үчүн визуал колдонуп, мисалы үчүн ушул слайдда дагы үч башка үй бүлөдөн бул шрифттер үч башка үй бүлөдөн болуп турат. Мисалы үчүн ал жакшы окула тургандай болот. Бул такыр эле башка шрифт. Шрифт чоң роль ойнойт деген жазуу такыр эле башка шрифт. Бир үй бүлөдөн болсо сонун деген бул башка шрифт. Үч башка үй бүлөдөн болгондуктан аябай шумна, анан түшүнүксүз, анчалык кооз эмес көрүнүп турат. Эгерде ушул эле шрифттерди мисалы үчүн ошондой бойдон эле калтырып бир үй бүлөдөн ала турган болсок, бул көбүрөөк компактно, түшүнүктүүрөөк жана кооздуураак көрүнбөк. Ошондуктан эгерде сиз видеоңузда эки башка шрифтти эки башка текстти жазышыңыз керек болсо, же болбосо акцент кылышыңыз керек болсо, сүйрүү болушу керек болгондо, сиз бир эле шрифттин ошонун эле үй бүлөсүнөн сүйрүүсүн алсаңыздар туура болот. Башка шрифтти кошсоңуздар мындай аралаш болуп, кооз эмес, түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Тексттеги маанилүү нерселерди жоон шрифт менен белгилесеңиз болот. Эмне үчүн шрифттердин маанилүүлүгү, эмне үчүн ал биз үчүн маанилүү? Анткени шрифт аркылуу биз акцент кылышыбыз мүмкүн. Бул көбүнчө сүрөт форматтагы видеолордо көбүрөөк колдонулат. Мисалы үчүн акцент боло турган болсо, жоон дегени көзгө биринчи учурайт. Акцент деп туруп көзгө биринчи учураган нерселерди айтабыз. Көзгө биринчи учурагандыктан аны жоон менен белгилесеңиз, адам биринчи ошону окуйт, андан кийин ичкелерди окушу мүмкүн. Бул жакта дизайн же логотип, ушундай сыяктуу нерселерди колдонгондо жоон шрифттерди көбүрөөк колдонушат. Видеолордо азыркы учурда видео же болбосо кандай болбосун контентте эң популярдуу жана ыңгайлуу шрифт болуп Montserrat деп аталат. Аны сиз Google'га киргизип эле Montserrat шрифт скачать десеңиздер бар. Аны оңой эле жүктөп алсаңыздар болот. Жана монтаж үчүн колдонуп, же болбосо презентация үчүн, же болбосо сүрөттү кооздош үчүн колдонсоңуздар, ал баарынан ыңгайлуу болот. Анткени ал даже ушул презентация Montserrat шрифти менен жасалган. Ал түшүнүктүү жана жеңил, восприятияга жеңил болуп саналат. Ошондуктан көпчүлүк дизайнерлер жана видео жасаганда мобилографтар дагы Montserrat шрифтин колдонушат. Эмне үчүн көбүнчө текст солдон оңго кетет? Мисалы үчүн биздин карточкаларыбызга көңүл бурсаңыздар дагы, же болбосо видеолорубузга дагы, чоң видео болсо, сөзсүз түрдө текст солдон оңго жазылат. Выравнивание деп коет. Выравниваниеде ортого жазылышы мүмкүн, же болбосо солдон оңго. Эмне үчүн көбүнчө солдон оңго колдонулат деп ойлойсуздар? Эгерде ушул суроого жооптор болсо, чатка жазып, же болбосо микрофонго жооп берсеңиздер болот.
эми жазуу окууга ыңгайлуу болуш үчүн да. ооба, эң туура жооп бул окууга ыңгайлуу болуш үчүн. Анткени биз мисалы үчүн эгерде ушул эле текстти кантип айтсам, ушул эле текстти биз бул жакта выравнивание бар. Чоң көп текст болсо, мисалы үчүн, ал оңдон солго боло турган болсо, бизге непривычно болот. Анткени биз китептерди солдон оңго окуп көнүп калганбыз кичинекей кезибизден бери. Жана биздин восприятиебизде солдон оңго батыраак, жеңилирээк окуп кетебиз. Ошондуктан көбүнчө эгерде карточка же болбосо видео же сторис жасай турган болсоңуздар, солдон оңго текстти жайгаштырган баарынан туура болот. Анткени элдин баары бизде, тем более биз солдон оңго китеп окуп көнүп калганбыз. Ошондуктан окуп кетиш жеңилирээк болот. Негизи бул жакта бул базовый эрежелер, тут типографика деп коет. Шрифттерди, тексттерди изучать эткен науканы. Ошол наукага жараша туура нерселер, как это, правилалары да. Бирок өзүңүз каалагандай кылып, ар кандай креативтерди колдонушуңуз мүмкүн. Жанагы видеодогудай ар кандай кооз шрифттерди дагы колдонсоңуз болот. Бул баардыгы канчалык көп колдонуп баштасаңыз, ошого жараша болот. Креативди кантип көбөйтсө болот? Көрөгөчтүк же болбосо насмотренность деп коет. Сиздикине окшош аккаунттарды карашыңыз керек. Алар кандай колдонушат, эмнени колдонушат. Көбүнчө Pinterest же болбосо Behance деген атайын вдохновение үчүн болгон приложениялар, ал жакта сүрөттөр, ал жакта тексттин видтерини же болбосо дизайндын видтерин карасаңыздар болот. Жана сизге эмне илхом берсе, ошону колдонсоңуздар болот. Мисалы үчүн кино, китептер, манга, сериалдар, ошолорду көрүп, ошол жактан дагы вдохновение алса болот. Эң негизгиси ошол. Суроо жооп. Жана эгерде бул тема аркылуу жөнүндө эмес, мисалы үчүн мобилография тууралуу же болбосо англис тилиге кантип өтөт, колдонмо тууралуу суроолор болсо, ошолорго дагы жооп беребиз. Менде суроо бар болчу, айтып берейинби? Ооба. Жанагы Монсеррат деген шрифтти мен мисалы көп учурда Canvaдан жасайм да, негизи көп эле видеолордучу. Анан ошол жакта бул шрифт жок экен да, карап көрсөмчү. Анан Ооба. Мен дагы Canvaдан ошону кандай? жасайм. Мен да Canvaдан жасагам бул неме презентацияны. Ошондуктан Canvada бар бул шрифт. Мисалы үчүн Ой, кечирим сурайм, Canva деп коем да, CapCutчу? CapCut. ооба, CapCut'тын шрифттери мага өзүнүн шрифттерин көбүнчөсү анча жага бербейт. Мисалы үчүн основной текст деп туруп шрифттери бар, же болбосо изогнутый деп башка шрифттер бар. Монсерратты жөн эле телефонго Google'га жазып эле Монсеррат шрифт скачать деп койсо болот. Ошону Бул жака ставить этпи? ооба, анан кийин CapCut'ка киргенден кийин ал жакта добавить шрифт деп чыгат. Ошол жактан кошуп алсаңыздар болот. Мен ушу тренингдин аягында группага папканы жиберем. Ошол zip папкасы бар, Montserrat шрифти менен менде. Ошондон жибергенден кийин ошол папканы скачать этип, файлга кошулуп калат сиздин телефонуңузда. Ошол файлга кошулгандан кийин установить деп турат. Установить кылсаңыз, CapCut'та добавить шрифт дегенден кийин кошулушу мүмкүн. Эгерде башка ошол шрифтти CapCut'ка кантип кошолот деген суроолор болсо, мен сизге группада жана мен видео жибербедимби, мага личкага жазса да болот. Мындай кененирээк ошол CapCut'ка кантип кошулуп айтып бере алам. Бирок негизи азыр мен жиберип коем группага. Ошону эле скачать этип туруп, CapCut колдонмосун ачкандан кийин добавить шрифт деген бар. Ошол жактан эле кошулуп калыш керек негизи. Рахмат.
дагы суроолор болсо, мобилография курсу жөнүндө суроолор болсо же тапшырмалар кайсынысы түшүнүксүз болуп жаткан болсо, ошонун баарын суроо берсеңиздер болот. Бул жакта баардык суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Андан тышкары биз бүгүн бүт тапшырмаларды карап чыккан болчук. Текшерип жатканда ошол жактан эң жакшы жасалган 3 тапшырманы алып чыкканбыз. Ошону дагы көрсөтө кетейин дегенбиз. Эң жакшы тартылган 3 сүрөттү азыр көрсөтөбүз. Андан тышкары эртең мобилография группасына дагы жиберебиз. Эгерде суроолор болсо суроолорду бериңиздер, биз бат жооп берип коебуз дагы сиздерге эң мыкты болгон тапшырмаларды көрсөтөбүз. Эгерде суроолор жок болсо тапшырмаларды менде дагы бир суроо бар. Мисалы композициянын элементтеринде жуп анан так сандагы сүрөттөрдү тартыңыз деп келген болчу да. Анан тиги так сандагы сүрөттөргө мен 3 адамды тапкан жокмун. Анан 3 адамды мындай тартканычы, анан ошонун ордуна мисалы айлана чөйрөдөн эмнени тартсам болот? Ошондо Мисалы так сандачы, так бир идея жок болот. так сандарды тартууга мүмкүнчүлүк жок. Ошол тапшырманын ордуна эмнени тартса болот деп суроо берип жатасыз, э? Андай болсо, андай сложно. Менимче так сандарды адамдар деп турат. Адамдарды эмес, мисалы үчүн так санга ылайыктуу нерселерди коюп туруп, жакшы цветти коюп туруп тартсаңыз деле болуш керек. Так сан эрежесине ылайыктуу болсо эле болду. Там нерселерди коюп, жансыз нерселерди же болбосо барак анан кустик болсо деле боло берет. Дарак деген адам эмес, ушу так санга ылайыктуу нерселерди дагы коюп туруп тартып койсоңуз деле болот деп ойлойм. Так, ну, мне кажется, көрсөтө берсек болот. Бул жакта биринчи, экинчи, үчүнчү орун деген жок. Жөн гана мыкты деп жасалган 3 тапшырманы команда менен отуруп тандап алган болчук. Анда бул биринчи тапшырмада эсиңиздерде болсо суроо бар болчу. Бир нерсе жасап жаткан же болбосо бир нерсе менен алектенип иштеп жаткан кишилерди тартыңыз деп. Ошол жакта ушул сүрөт келген болчу. Баарына аябай жакты. Бул ошол 3 сүрөттүн бири. Бул жакта эжелер это, по-моему, картошка. Апалар картошка тазалап отурганы аябай кызыктуу, кооз көрүнөт экен, аябай жакты. Кийинкиси бул ошол эле биринчи тапшырмадагы бир нерсе менен алектенген адамдын сүрөтү деп турган болчу. Бул жакта дагы бүт эрежелерге туура келгендиктен, аябай кооз болгондуктан ошону тандап алганбыз. Жана үчүнчү болуп бул пландар боюнча тапшырма болчу. Бул общий пландын сүрөтү. Тоже очень хорошо, эстетично сфоткано. Ошондуктан ушул 3 сүрөттү тандап алган болчук. Эми биз ошо жума сайын тренинг онлайн жолугушуу өткөрүп жатпайбызбы? Жума сайын ушинтип тапшырмалардын арасынан 3 эң жакшы тапшырманы тандап алып, сиздерге көрсөтөлү деп чечтик. Ошондуктан тапшырмаларды жасап тартып жатканда ошону эске алып туруңуздар. Биз мындан тышкары тренингде гана эмес, группага дагы жиберип турабыз эң мыкты тапшырмаларды. Усё.
Ушуну менен бүттү. Эгерде суроолор бар болсо же тапшырмалар боюнча суроолор бар болсо сөзсүз түрдө бериңиздер. Бул видео мындан тышкары башка тренингтерди көрөйүн десеңиздер, YouTube'га кирип Клоп мектеп деп жазсаңыздар, бардыгы чыгат. Буга чейинки болуп жүргөн тренингтер, ошонун баарын көрүп чыксаңыздар болот. Ушул тренингти кайра көрүп чыксаңыздар болот. Бардыгы ушул жакта бар. Ошо. Макул. Рахмат. Чоң. Сау. Рахмат сизге, рахмат. Жақсы. Ошоңуздар.